Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,1 миллиард кубка түштү. Электр станциялары мамлекеттик компаниясы Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,1 миллиард метр кубка түшкөнүн билдирди. Ишкана мындан улам сууну үнөмдөө максатында жарык берүү үзгүлтүккө учурабаш үчүн жарандарды электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырды. Атазов шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Бишкек шаарындагы Свердлов шайлоо округунан депутаттыкка талапкер болгон Шайлообек Атазов жана анын тарапташтары 27 февралда өткөн шайлоо жыйынтыгына нааразычылык билдирип чыкты. Атазов алдын ала жыйынтыктар боюнча аталган округда жеңишке жеткен атаандашы Абдурахман Хаджи Муртазиевди добуш сатып алууга айыптап жатат. Кечээ шайлоо таза өттү. Автоматташтырылган эсептөө системасына серверге эч кандай кинебиз жок. Бардыгы мыйзам чегинде болду. Бирок талапкер Муртазалиевдин туугандары добуш сатып алуу фактысы менен кармалган. Ага видео далилдер бар. Азыр Ички иштер министрлигинен жооп күтүп жатабыз. БШК чечим кабыл алышы керек, дейт Шайлообек Атазов. Кайра шайлоо Сурабалдиева менен Муртазалиев алдыга чыкты. Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында 27 февралдагы кайра шайлоо жыйынтыкталды. БШКнын маалыматына караганда добушканалар кечки саат 8:00 жабылды. Автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы боюнча 1-май округунда Эльвира Сурабалдиева, Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хаджи Муртазалиев алдыга чыкты. 1-май округунда шайлоо тилкелеринен 100% маалымат келип түштү. Баштапкы жыйынтык боюнча Сурабалдиева 46,09% добуш алды. Экинчи орунду талапкер Нурбек Тотонов 17,73% менен чыкты. Свердлов шайлоо округунда шайлоо тилкелеринин 100% маалымат келген. Абдурахман Хаджи Муртазалиев 17,54% добуш алды. Экинчи орунду Шайлообек Атазов 16,28% менен экинчи орунга чыккан. Боршайкомдун кечээки маалыматына ылайык, кайра шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу 9 арыз түшкөн. Анын 6 добуш сатып алуу, бирөө үгүт эрежелерин бузуу, дагы бири добуш берүүнүн купуялуулугун бузууга байланыштуу. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Макелов шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу ийимде 11 арыз даттануу катталганын билдирген. Анын баары Свердлов округуна тиешелүү. Милиция эки маалымат боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Номер 27 1-май жана номер 29 Свердлов шайлоо округдарында 27 февралда кайра добуш берүү өттү. Эки округдан 50 талапкер, 1-май округунан 25, Свердлов округунан 25 талапкер ат салышты. Бул округдарда былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан турат. Адахамад Умаров тойдо отурган 5-6 саат убактың үчүн өкүнөсүң. Той ашып кетсе 2 саат болушу керек. Депутат Улукбек Ормонов той аш өткөрүүдө чектөөлөр камтылган мыйзам долбоорун демилгелеп жатат. Документ ысырапкорчулукка каршы жана пандемияга байланыштуу экендиги айтылат. Ага ылайык үйлөнүү илпет тойлоруна 200-дөн 300гө чейин адам катышуусу керек. Маркумду акыркы сапарга узатуу, ири мүйүздүү мал жана жылкы союусуз Куран окутуу 100-дөн 300гө чейин адамды чакыруу менен өткөрүлүшү шарт. Мыйзам долбоорунда бул талаптарды бузгандар жоопко тартылат, ал эми кызмат адамы болсо иштен алынат деп жазылган. Буга байланыштуу Супер ТВ телеканалынын Soul Time рубрикасынын алкагында депутаттарга кайрылган. Депутат Адахамад Умаров бул той аш өткөрүүнү мыйзам менен эмес, ыйман менен чектесе жакшы болмок деп эсептейт. Бирок андай болбой жатпайбы? Аргасыздан ушул мыйзам демилгеленип жатса керек. Өчөшкөндөй болуп калдык. Заман канчалык тарып бараткан болсо, биздин той аш көбөйүп кетти, деди ал. Ал той аштарды негизи эле жакшы көрбөрүн, жакындарында тоюна барганды жактыра бербээрин айтат. 5 саат тойдо отурган убактың үчүн өкүнөсүң. Жакшынакай маанайда ашып кетсе 2 саат отуруш керек, деген эл өкүлү Адахамад Умаров. Туркия, Орусия жана Украинадан келген аскердик кемелерге кызыктарды жабат. Туркия, Орусия жана Украинадан келген аскердик кемелер үчүн кызыктарды жабат. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазышууда. Кемелер негизги портторуна кайтуу керек болгондо гана өтө алышат. Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Украинадагы атайын аскердик операцияны согуш деп атады. Түрк бийлиги Босфор жана Дарданелл боюнча Монтре конвенциянын 19-беренесин колдонот. Ага ылайык Туркия согушуп жаткан мамлекет болбосо, анда согушуп жаткан мамлекеттердин согуштук кемелери бул кызыктардан өтө албайт. Кемелер негизги портторуна кайтуу керек болгондо гана өтө алышат. 19-беренеде так жазылган. Башында бул Орусиянын чабуулу болчу. Биз ага адистер, аскер адамдары, юристтер менен баа бердик. Эми ал согушка айланып кетти, деди тышкы иштер министри.
Бирок конвенцияда өзгөчө жагдай бар. Өз ара жардамдашуу келишими боюнча Туркия кол салуудан жапа чеккен мамлекетке жардам көрсөтүүгө милдеттүү. Орусия элчилигинин алдында Украинаны колдогон акция өттү. Бүгүн 28 февралда Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында Украинаны колдогон кезектеги акция өттү. Акцияга чыккан ондогон кыргызстандыктар согушка жол жок, тынчтык үчүн, Украинага даңк, алдоону жана өлтүрүүнү токтот деген жазууларды кармап чыгышкан. Жарандык активисттер Бишкекте жана Ошто Украинаны колдогон акцияларды 24-25 февралда дагы уюштурушкан. Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап басып киришкен. 5 күндөн бери Орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Эң катуу чабуул Киевке жасалды. Украинага тилектештик билдирген Москванын кадамын сындаган акциялар дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өтүп жатат. Зеленскийди өлтүрүү үчүн 400 аскер жалданганы айтылууда. The Times маалымат агенттиги Кремлдин тапшырмасы менен Киевке Вагнер жеке менчик аскер компаниясынын 400 кызматкери барганын билдирди. Алар Украинанын президенти Владимир Зеленскийди өлтүрүү үчүн барган деп айтылууда. The Times маалымат агенттигинин өз булактары билдиргендей, Украинанын бийлиги жалданма аскерлер тууралуу 26 февралда билишкен. Ошондон кийин Киевде коменданттык сааттын шарттары катаалдашкан. Вагнер жеке менчик аскери компаниясын Владимир Путиндин жакын саналашы башкарат. Россия Федерациясынан көз карандысыз иш алып барат. Аталган компания Зеленскийдин бийлигин жок кылуу үчүн 5 жума мурун Африкадан аскер жөнөткөн деп билдирди The Times басылмасы. Орусиянын Украинадагы чабуулунан дүйнөдөгү эң чоң учак талкаланды. Украинанын Антонов аэродромунда орус күчтөрүнүн чабуулунан улам Эмрия аттуу Ан-225 үлгүсүндөгү дүйнөдөгү эң чоң учак талкаланды. Бул маалыматты Украин бийлиги жана Укроборонпром мамлекеттик концерни 27 февралда растады. Маалыматка ылайык, жападан жалгыз үлгүдөгү жүк ташуучу учак Киевдин жанындагы Гостомель шаарчасынын чекесиндеги аэродромдо атайын кампада токтоп турган. Орусиянын чабуулу башталгандан бери бул аэродром үчүн айыгышкан салгылашуу жүрүп жаткан. Айрым маалымат каражаттары Орус армиясынын аба соккусунан кийин учак күйүп кеткенин, окуя Орусиянын чабуулунун алгачкы күндөрүндө эле болгонун жазып жатышат. Орусия биздин мрияны, кыялды талкаласа талкалагандыр. Бирок алар эч качан биздин күчтүү, эркин жана демократиялуу Европа мамлекети болуу кыялыбызды талкалай алышпайт деп жазды Твиттерге Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба. Ан-225 учагы Советтер Союзунун акыркы жылдарында жасалган. Салмагы, канаттын узундугу, жүк көтөрүмдүүлүгү боюнча дүйнөдөгү эң чоң учак деп мүнөздөлүп келген. Соңку жылдары Мрия асманга сейрек көтөрүлүп калган. Той тажыяны чектөө талкууланып, 100-150 миң сомдук айыппул тууралуу айтылууда. Той аш жана маркумду узатуу зыйнатына салынган тыюуларга баш ийбегендерге 150 миң сомго чейин айыппул салуу сунушталууда. Мындай пикирлер бүгүн үлпөт той маареке салтанаттарын, көмүү ырым-жырымдарын жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук талкууда айтылды. Талкуунун катышуучуларынын бири өнөр пост Талант Анарбаев аз айып салуу менен маселе чечилбей турганын айткан. 100-150 миң сомго чейин киргизүүнү сунуштады. Ушундай эле демилгени дагы бир катышуучу Жалал Абад облусу боюнча ардагерлер кеңешинин төрагасы Эрмамат Кожокматов дагы колдогон. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов дагы учурдагы кодекс боюнча эң жогорку айып деп саналган 20 миң сом жарабай турганын айткан. Мындай кырдаалда коомчулук бай кедей болуп бөлүнүп калат. Мисалы, байлар 20 миң сомун төлөп коюп өткөрө берет, колунда жоктор анан аларга таандашат. Ошентип ортодо ажырым пайда болот деген Маткеримов. Кыргыз Республикасынын Украинадагы элчиси эреже сактабаган кыргызстандыктарга нааразы болду. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов Кыргызстандын кээ бир жарандарынын жоопкерчиликсиздигине нааразы болуп, чет элдиктер үчүн жалпы эрежелерди сактабай жатышканын айтты. Ал кайрылуусун өзүнүн Facebook баракчасына жайгаштырган. Аскердик конфликт башталганда консулдук бөлүмгө Кыргызстандын элгө жакын резиденти мекенине кайтуу үчүн күбөлүк алуу максатында кайрылган. Себеби алардын паспортунун мөөнөтү өтүп, же такыр эле документи жок экен. Балдардын ата-энелери Украинада төрөлгөн балдарына документ алып, же мөөнөтү өтүп кетсе узартып койгонго жараган эмес. Кээ бирлери жарандык алып калгандыктан кыргыз паспорттун мөөнөтүн узартууга зарылдык болгон эмес деген элчи. Ал документи жок, жашы жете элек балдар боюнча 2 учурда мисал келтирген. 13 жана 14 жаштагы өспүрүмдөрдүн ата-энелери Кыргызстандан телефон чалып балдары Ивано-Франковскийде, Украинанын батышында жүргөнүн, бирок жанында документтери жок экенин айтышты. Паспорттары Киевдеги медреседе деп түшүндүрүштү, деди ал.
Элчинин айтымында өлкөдөн чыгып кетүү боюнча сунуштамалар берилгенине карабастан кээ бир жарандар коркунуч бар экенин түшүнбөй Украинада калып калган. Эми аларды тез арада эвакуациялоо маселеси турат.